Саламатсыздарбы, Политклиника медиасынын көрөрмандары. Биз детектор берүүсүнүн алкагында өлкөдөгү саясий жана социалдык мааниге ээ болгон маалыматтарды талдоону улантабыз. Кыргыз өкмөтү интернетте, анын ичинде ЖМКларда фейк маалымат тараткандарды жазалоо боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Ага ылайык жалган маалымат же туура эмес маалымат тараткандыгы үчүн жеке жактарга 100 000 сом, ал эми мындай маалыматты тараткан ЖМКга 200 000 сом айып пул салынат. Мындай өзгөртүүлөрдү Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун алкагында сунуштап, коомдук талкууга коюшту. Коомдук талкууга келген каршы пикирлердин көбү айып пулдун көлөмүнө карата айтылган. Журналист экономикалык укук бузууларды кошпогондо жеке адамга салынуучу айыптын максималдуу өлчөмү 200 эсептик көрсөткүчтөн ашпоого тийиш экендигин жазган. Экономикалык укук бузууларды кошпогондо жеке адамга салынуучу айыптын максималдуу өлчөмү 200 эсептик көрсөткүчтөн ашпоого тийиш. Ал эми юридикалык жак үчүн 650 эсептелген көрсөткүчтөн ашпоого тийиш. Бул мыйзамды ушунча чоң айып менен кабыл алып, бийлик башка мыйзамдарда Конституцияны бузган болот. Ошондуктан айып пулду азайтып, баарын мыйзам чегинде жасоону сунуштайм. Жеке жак үчүн 7,5 000 сом, юридикалык жак үчүн 15 000 сом. Өкмөт мыйзамдарды бузбашы керек. Ошондой эле айып салуу же жазаны аныктоо боюнча бардык чечимдерди сот чечиши керек деген норманы киргизүү зарыл. Юрист Аттыбүбү Эргешбаева аталган долбоордо көрсөтүлгөн айып пулду жөнөкөй адам төлөй албай тургандыгын, бул жерде чоң мыйзам бузуулар бар экендигин айтат. Экономикалык диспропорция бар. Бул жердечи бул принцип экономикалык диспропорция болот, аны экономика министрлиги санап чыгат да. Ошолордун положениясына тиркеп айтканда бул жерде чоң мыйзам бузуулар бар. Не дегенде адам төлөй албайт. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров 100 000 сом айып пул салуу ашыкча экенин билдирди. Анан эмоция үчүн, сүйлөбеген сөз үчүн кээрлер сотканы чукулап отуруп эле бир нерсени көрүп от алып кетет да жазып салат. Анан ал үчүн барып ага 100 000 сом штраф салган. Анан силердин чечим чыгарган, мен оюмча бул бир аз туура эмес да, ашыкча да. Ошону эске алып, урматтуу коллегалар, менде бир эки сунуш бар эле да. Бул мыйзамга эки маанилүү моментти киргизиш керек го. Жогоруда деле коллегалар айтып кетти. Биринчиден, муну маданият министрлиги эмес, бул сот чечиш керек. Анткени сот бул өзүнчө орган. Булар ошо чечим чыгарганга укуктуу, ошого мындай айтканда кесипкөй адистер. Экинчиден, айып пулду албетте жана соразмерный деген сөз бар. Азыр Кыргызстанда 30-35 000 сом деп атат орточо айлык. Силер 100 000 сом деп атасыңар. Аталган долбоор 17 сентябрда Жогорку кеңештин транспорт, байланыш, архитектура жана курулуш боюнча комитети тарабынан каралып, жактырылды. Жыйында мыйзам долбоорунун баяндамачысы катары юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков сөз сүйлөп, мазактоого кабылган адамдардын ден соолугуна жана психологиясына зыян келип жатканын айтты. Урматтуу депутаттар, жалпыбыз азыр күбө болуп атканда интернет тармагынын өнүгүшү менен, интернеттеги сайттардын, интернетте баракчалардын өсүшү менен, ошол жерде маалымат албашуунун өсүшү менен, ошол эле учурда аны оң жагынан эмес, терс жагына колдонгон жарандар дагы пайда болуп, ошол жерде интернет пространство аркылуу бирөөлөрдү мазактоо, кемсинтүү, аларга жала жабуу учурлар акыркы күндөр көп болуп келатат. Бул коомубуздагы адеп аклактык, ар намыс, кол тийбестик ченемдерди сактоого терс таасирин тийгизип келди. Ошол эле учурда ошол мазактоого же жала жабууга кабылган адамдардын ден соолугуна, үй бүлөлүк кадыр баркына, алардын психологиясына жана жумуштагы репутацияларына терс таасирлерин тийгизип, аларды бир кандайдыр бир өз алдынча сот жүргүзүүгө же бир өздөрүнүн ден соолугуна зыян алып келүү учурлары көп болуп атат. Ал эми ошол сөздү же бир мазактоону жүргүзгөндөргө мыйзамдардын көп маанилүүлүгүнөн аларды жаза чарага кароо мүмкүнчүлүгү мындай алсыз болуп келгендиктен ушул укук бузуулар жөнүндө кодексине киргизди. Ошондой эле Орозбек Сыдыков депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, мыйзамды маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги ишке ашырып, айып пул саларын кошумчалады. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев аталган мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан айыптын өлчөмү ашып кеткенин билдирди. Азыр бүгүн бузуу боюнча бизде көптөгөн беренелер бар, туура. 500 сом штраф, 5 000 сом, 3 000 сом бузуулар, жол бузууларынын эрежеси боюнча тоже 2 000 сом, 1,5 000 сом, 5 000 сомго чейин, 15 000 сомго чейин, туура. Эми балк кетип эле 100 000 чыгат. Ошондой болмок беле. Мындай соразмерно болуш керек да. Бир кодекс болгондуктан бирдей чара колдонуш керек. Аны менен катар эле депутат Исхак Масалиев маданият министрлигинин көзөмөлдөөчү органга айланышын айыптады. Аткаруучу маданият жана маалымат министрлиги болот. Өндүрүш жүргүзгөн жана жаза чара
көрүүчү Жүкешилик кандай аткаруучу маданият министрлиги болот? Себеби укук бузуулар кодексинде ар бир өзүнүн тармактары боюнча укук бузуулар боюнча мисалы фитосанитария, таможня, ветеринария, улуттук коопсуздук, ички иштер министрлиги, юстиция, маданият министрлиги бар. Маданият министрлиги бул ошол жалпы коомдук каражаттары интернет тармагындагы мындайча айтканда алардын профилдик ишмердүүлүгүнө жаткандыктан бул ошолго киргизилип атат да. Буга чейин деле маданият министрлиги башка беренелер боюнча айып пул салып келет. Вообще дүйнө кызык болуп атат, өмүр кызык болуп атат 21-кылымда. Маданият министрлик демек клевета боюнча оскорбление материал түзөт экен, протокол түзөт экен, анын чечим чыгарат экен. Мен биринчи жолу көрүп атам бул. Бул маданият министрлиги эмес. Подразделение ГКНБ, ЖМВ деп жазып койгон да. Бул право охранительный укук, коргоо, укукту пайдалануу, жоопко тартуу бул башка такыр. Маданият министрлиги эч кандай тиешеси жок. Мен түпкү тамыры менен каршымын. Мындай түшүнүк менен барбашыбыз керек. Мен түшүнөм, жоопкерчиликти көтөрүлгүлө, маселе жок. Мен каршы эмесмин. Бирок айткан сөзүңүзгө ойлонсоңуз, маданият министри аткарат дейм. Мен Максутов штраф сала турган болобу? Ким өкмөттүн өкүлдөрү айтып бере аласыңарбы мага? Как это, представьте? Министерство культуры выносит штраф за оскорбление, за клевету. Болгондо да маданият министри чыгарат экен. Маданият министри билбейм мен, китептерди окуп, китептерде каталарды оңдосо, ошол жерде штраф салса, ошол жерде ката жазылса, штраф салса түшүнөт элем. Бирок ошондо деле маданият министри да кагаздарын тактап, сот менен токтош керек да. Соттун чечими болуш керек штраф боюнча. Мен юстиция министринин ошону күтүп атам да, аткарылышы, мыйзамдын аткарылышы өзүнүн жолу болуш керек да. Мейли протокол жазат, кагазын жазат, ошондо тарап катары барып сотко айтат. Мына Масалиев Исхак бизге шек келтирди, мени жамандап койду, карап бериңиз деп сот карайт. И бар экен, далил бар экен. Мына Масалиев, мына сага паланча миң штраф. Мен төлөбөсөм жогору жака арызданам. Ушундай болуш керек да менимче. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев депутаттардын суроолоруна жооп берип, маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору түзүлгөнүн билдирди. Жогоруда айткандай, биз маданият министрлиги эгерде арыздануучунун арызы менен да карайбыз. Андан сырткары министрликтин астында маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору түзүлдү. Ал борбор мониторинг жүргүзүп турат. Максаттуу түрдө, системдүү түрдө, атайын провокациялык маалыматтарды жайылткан сайттарды, колдонуучуларды аныктап, атайын корутуунун негизинде аларга дагы чара көрүлөт. Бул мыйзам долбоорунун демилгеленип жатышы, жогоруда айткандай, саясатчы, коомдук ишмер же болбосо башка адамдар жөнүндө гана сөз болуп жатат да, негизинен бул элдин, карапайым адамдардын кызыкчылыгын коргоого багытталган. Анткени ал жердеги жанакындай жаман сөздөр, кемсинтүүлөр, жалган жала жабуулардын бардыгы коомдук аң сезимге, моралга зыян келтирип, бүгүнкү жаш өспүрүмдөрдүн, балдардын психикасына дагы таасир этип жатат. Адилет укуктук клиникасы аталган мыйзам долбоорун анализдеп, өзүнүн корутундусун чыгарган. Ага ылайык мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин талаптарына карама-каршы келет. Ошондой эле жеке жактар үчүн 1000 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактар үчүн 2000 эсептик көрсөткүч өлчөмүндөгү айып пул Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 31 беренесинде белгиленген жеке жана юридикалык жактарга салынган айыптардын максималдуу өлчөмүнөн олуттуу ашып кеткен. Анткени жеке адамга салынуучу эң жогорку айып 200 эсептик көрсөткүчтөн ашпоого тийиш. Юридикалык жакка салынуучу айыптын максималдуу өлчөмү 650 эсептик көрсөткүчтөн ашпоого тийиш. Демек, мыйзам долбоорунун аталган жоболору Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 31 беренесинин талаптарына түздөн-түз карама-каршы келет. Ошону менен бирге, биз бул мыйзам долбоорунун концепциясы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын талаптарына толук жооп бербей тургандыгын билдиребиз. Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасында цензурага жол берилбейт. Жалпыга маалымдоо каражаттары эркин жана мыйзам чегинде иштейт. Конституцияда белгиленген адамдын укуктары жана эркиндиктери эч кандай чектөөлөргө дуушар болбойт. Адамдын ар-намысын жана кадыр-баркын каралаган же кемсинткен маалыматтарды тараткандыгы үчүн эч ким кылмыш жоопкерчилигине тартылууга тийиш эмес. Сөз, басма сөз жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин чектеген мыйзамдарды кабыл алууга тыюу салынат.
Медиаполис институтуда бул долбоорду талдап чыгып, Кыргызстандын мыйзамдарында ар намысты, кадыр баркты жана ишкердик беделди түшүрүүчү маалыматтарды таркатуудан коргонууну камсыз кылуу үчүн зарыл болгон соттук механизмдер камтылганын билдирген. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 259-беренесинде жакында боло турган жарылуу, өрт коюу же өлүм коркунучун жараткан же оор залал келтирген башка аракеттер жөнүндө атайылап жалган маалымат берүү үчүн кылмыш жаза жоопкерчилиги каралган. Анда эмне үчүн жалган маалымат тараткандыгы үчүн жоопкерчиликти Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 15-бөлүмүндө адептүүлүккө жана тарыхый маданий мурастарды коргоо чөйрөсүндөгү башкаруу тартибин, тил жөнүндө мыйзамдарды бузуулар деген беренеге киргизүү сунушталып жатат деген суроолор жаралууда. Бүгүнкү күндө жалган жалага кабылган жарандар өзүнүн укугун коргой ала турган 5 норма бар экендигин юрист Таттыбүбү Эргешбаева дагы билдирген. Бул норма эч кандайдыр бир административдик жарандык жоопкерчилик эмес, азыр кылмыш жоопкерчилик категориясына кирип кетиши дагы мүмкүн деп квазия өзүнчө жоопкерчилик чыгып атат да, ушундай. Анан экинчиси, туура айтасыз, бүгүнкү күндө мына жала жабуу жана кемсинтүү учурлары эгерде аныкталган болсо, субъект жөнөкөй адам, мамлекеттик ишкер, саясий ишкер же болбосо кандайдыр бир организация өзүнүн укугун коргогонго толугу менен укуктуу болгон бүгүнкү күндө иштеп аткан 5 чактуу норма бар. Бул норма бар эмнеге дубликат менен дагы бир норма сунушталып атат. Мындан сырткары юристтер буга чейин кабыл алынган ушуга окшош эле нормалар бар экендигин айтып келишет. Алардын бири Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 18-беренеси. Ал беренеге ылайык жаран өзүнүн ар намысына, кадыр баркына же ишкердик беделине шек келтирген маалыматтарды, ал эми юридикалык жак өзүнүн ишкердик беделине шек келтирген маалыматтарды төгүндүүнү жана моралдык зыян үчүн төлөмдү өндүрүүнү сот аркылуу талап кылууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 67-беренесине ылайык талапкердин ар намысына, кадыр баркына жана ишкердик беделине шек келтирген маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарынын жайылтуу учурунда сотко кайрылып 175 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул талап кылууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138-беренесине ылайык өтүп кеткен адамга карата жала жабуу нормасы сакталып калган. Эгерде өтүп кеткен адамга карата жалган жала маалымат тараса, анын жакындары ушул берененин негизинде сотко кайрыла алышат. Ушул эле кодекстин 259-беренесине ылайык билип туруп террордук акт жөнүндө жалган маалымат тараткан учурда 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчкө чейинки айып салууга же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга каралган. Ошондой эле 2021-жылы кабыл алынган анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамына ылайык жалган маалымат таратуу жөнгө салынат. Эсиңиздерде болсо, анык эмес жалган маалыматтардан коргонуу мыйзамы кабыл алынып жатканда медиа коомчулук ага каршы чыккан эле. Ал Жогорку Кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаеванын фейктердин коргоо мыйзамы катары белгилүү. Алгач демилгечилер аны фейктер жана фейк маалыматтар менен күрөшүү чарасы катары сунушташкан. Мыйзам кабыл алынганы менен фейк менен күрөшүү механизмдери иштелип чыккан эмес. Анткени троллдор, фейк фермалар иштеген, фейк тараган интернет жана социалдык тармактарды жөнгө салуу мүмкүн эмес. Жыйынтыгында мыйзам ЖМКга каршы иштеп баштады. Мисалы, Азаттык, Кооп, Республика медиаларынын сайттары бөгөтүлсө, Политклиника жана 24 KG'нин сайттарын бөгөттөө аракеттери болду. Жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоору дагы цензурага алып келиши мүмкүн экендигин адистер, айрым депутаттар айтып жатышат. Бирок бул жолу ЖМКлар гана эмес, ар бир жаран 100 000 сомго айыпка жыгылып калышы мүмкүн. Сиз Политклиника медиасынын детектор берүүсүн көрдүңүз, биздин ишмердүүлүгүбүздү колдогуңуз келсе, жогорудагы QR код аркылуу кирип, өз салымыңызды кошсоңуз болот. Саламатта калыңыз.